көңүл буруп уксаңыздар, Жогорку Кеңештин кароосуна макулдук алуу үчүн башкы прокурор депутат Адахан Кимсанбаевич Мадумаровду кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук алуу жөнүндө сунуш киргизди. Регламентке ылайык башкы прокурордун сунушун мен күн тартибине коюп, аталган маселе боюнча атайын комиссияны түзүү үчүн 48 сааттын ичинде деп белгиленген. Ошол маселени мен добушка коюп атам, бүгүн күн тартибинде кезексиз карап коелу деп. Түшүнүктүү болду эми? Түшүнүктүү болсо, анда аталган сунушка добуш бериңиздер күн тартибине киргизүү боюнча. Бул урматтуу депутаттар, күн тартиби бул. Күн тартибине киргизиш боюнча кайрадан добушка буну биз карашыбыз керек барбы 48 сааттын ичинде. Комиссия түзүп коюш керек. Комиссия иштейт, андан кийин маселе башка өзү менен кетет, өзүнүн жолу менен. Силер туура мамиле жасасаңыздар, күн тартибине киргизиш керек да барбы сунуш келгенден кийин. Урматтуу депутаттар, аталган сунушту дагы бир жолу добушка коем. Добуш бериңиздер. Gün tertibine girgizүү boyunca gün tertibine girdi. Urmatlı deputatlar, bul jerde sizler tуура түшүнүңүздөр, gün tertibine girgizүү boyunca söz болуп атат. Аталган маселе күн тартибине кирди. Урматтуу депутаттар, фракциялар комиссияны түзүү боюнча сунуштарыңыздарды бериңиздер. 6-чы микрофон. 5-чы микрофон. Бетон Кыргызстан Мадумаров. Эмне маселе боюнча экен? Мында бир депутаттарга жарыялап койсо болобу, же жашыруун сыр экен? Эмне маселе боюнча экен? Кайсы маселенин негизинде экен? Мына мага дагы азыр чагылгандай болуп, жаңылык болуп атат. Мында бир айтып койсоңор, эмне маселе? Эмне? Аба кыргыз абасынан жутуп атат деген маселеси бар экен, же суусун ичип коюп атат деген эмне маселе экен? Же көп сүйлөп атат дегенби? Себеби эмне экен? Себебин окуп берейин сизге. Ошон үчүн окуш керек да, биринчи маалымат бериш керек да депутаттарга. Адахан Кимсанбаевич, бул маселени күн тартибине киргенден кийин, биз комиссия түзгөндөн кийин, комиссия иштегенден кийин бул маселени добушка чыгарганда сиз да сүйлөйсүз, башкы прокурор да сүйлөйт, бардыгы дайын. Эмнеге болуп атканын ошол жерде элге түшүнүктүү кылат. Сиз да айтасыз, сизге да сөз берилет, башкы прокурор өзү келет ушул жерде. Бирок мен эки маселе коюптур, эки статья боюнча. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 36-чы беренесинде, 278-чи беренесинин 1-чи бөлүмүндө жана 36-чы беренесинде, 326-чы беренесинде көрсөтүлгөн кылмыштарды жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү биринчи. Экинчи, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Мадумаров Адахан Кимсанбаевичти Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 338-чи беренесинин 3-чү бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасагандыгы үчүн кылмыш жаза жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүңүздөрдү өтүнөм. Башкы прокурор Курманкул Токторович Зулушев. Эми